3 кабаттан турган Нарын райондук спорт комплексинин учурда 50% жумуштары бүтүп калыптыр. Бул жай үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында толук бүтүп пайдаланууга берилет экен. Нарын райондук спорт комплексин курууга мамлекет казынасынан 77 миллион 796 миң сом каралган. Курулуш башталгандан бери 30 миллион 754 миң сомдук иштер аткарылып бүткөн. Заманбап спорттук жайда машыгууга бардык керектүү шарттар каралган. Бүгүнкү күндө Нарын облусу боюнча жалпы 6 спорт комплексинин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен 2 спорт комплексти ушу жыл аягына чейин эксплуатацияга беребиз деп турабыз. Бул ошо Жумгалдагы Көкөй айылындагы спорт зал, анан ушу Нарын шаарындагы Ыртыс чөлкөмүндөгү ошол спорт комплекси. Жатаканасы бар. Бул имараттын жер төлөөсү кеминде бир 50 адамга ылайыкталган жатаканасы менен болот. Бирок бул жакта балдар жатып баягы машыгышпайт. Чоң-чоң мелдештер болгондо чет жактан келген коноктор үчүн даярдалат экен. Учурда Нарын облусунда 6 спорт жайынын курулушу жүрүп жатат. Ат башыда 2, Жумгал районунда 2, Нарын шаарында 1 жана Актала районунда 1 курулуп жатат. Белгилей кетсек, Нарын шаарында курулуп жаткан Нарын райондук жана Жумгал районундагы спорт комплекстери үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында пайдаланууга берилет. Жипара Насырова, Дастан Талантов, Нарын жаңылыктары.